Алтын адамды күнүнө 12 миңге жакын адам көрдү. Кытайдын Шэньси провинциясындагы Сиан шаарында ачылган Улуу Талаа мурасы зергердик өнөрүнүн берметтери аттуу көргөзмөсү жыйынтыкталды. Экспозицияга алтын адам гана эмес, эсик коргондон табылган рун жазуусу бар күмүш идиш, биздин заманга чейинки 5-4 кылымдарда жасалган 2 илбирс тартылган кур, 15 кылымдын башында жасалган уникалдуу зергердик буюмдар коюлган. Бул Казакстандын улуттук музейи менен бирге Кытайда ачылган алгачкы көргөзмөбүз. Ушуга чейин Экспо алкагында терракот жоокеринин көргөзмөсү астаналыктарды кубандырган. Ага кызыгуу жогору болгон. Кытайлыктар алтын адам көргөзмөсүн көрүшүп, Казактын байыркы мурасына таң калышты. Музейлер арасында эки жактуу байланышты мындан ары бекемдейбиз. Сиан шаарындагы музей комплексинин аймагы 65 миң чарчы метр. Бул жерде 300 миңден ашуун экспонат сакталат. Байыркы замандан баштап Шэньси провинциясынан бүгүнкү күнгө чейинки маалыматтар бар. Бул музейге күн сайын келе турган туристтердин катары калың. Алар казакстандык көргөзмөгө да сөзсүз баш багышат. Көргөзмөнү көрдүм. Жасалган буюмдар айрыкча билериктер жакты. Алардын жасалуу чеберчиликтери таң калтырды. Казакстан тууралуу буга чейин китептерден гана окугам. Эми көргөзмө аркылуу жакыныраак таанышып, толугураак маалымат алдым. Мындан кийин алтын адам Азербайжан, Польша, Түштүк Кореянын улуттук музейлеринде көрсөтүлөт. Ал эми 2019 долбоо орун алкагында Жапония, Грузия, Улуу Британия, Испания жана Туркия өлкөлөрүнүн тургундары Улуу Талаа мурасы менен таанышышат. 2020 мындай мүмкүнчүлүккө АКШ, Италия, Австрия, Франция жана Германиядагы өнөр сүйүүчүлөр коому ээ болот.